Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Бир күн келет сен ааламга жетелеп, бир күн берет бакытыңды эселеп. Бүт өлгөндөй туш тарабың жылчыксыз, бир күн өтөр тагдырыңды чемелеп. Бир күн келип самолеттой баратшуу, бир күн келип кайрылбаган канаттуу, бүт бардыгы жайланышып калганда, бир күн келип жан дүйнөңө салатчу. Бир күн келип гүлдүү жерден чаң учат, бир күн келип күткөн жандар табышат. Биз алып барсак өткөндөрдү мөрзөгө, бир күн келсе бизди алып барышат. Жогорудагы окулган Акбар Кубанычбеков агабыздын калемине таандык «Бир күн» аттоору көптөгөн адамдардын сезимдерин ойготуп, көкүрөк көөдөнүн аралап өтүп, бүгүнкү аракеттерибизге шүгүрчүлүк келтирип калдык. Алдыда сооптуу күндөрдүн жардамы эбегейсиз зор экендигин түшүнүп, Курманайт майрамында кандай жакшы, сооптун пайдасын билген мекендештерибиз көп экендигине дагы бир ирет далилденди. Курманайттын 3-күнү күнү Ош базары жана Дордой базарларын кыдырып, жардамга муктаж мекендештердин көңүлүн көтөрүп, эт, тамак аш азыктары, андан сырткары кийимдерди таратып бүткөн учурда боорукер жана кайрымдуу мекендештерден телефон чалуу болуп, 27 пакет этти таратам деп муктаж адамдардын дарегин сураган кезде Бишкек шаардык көзү азиздер жана дүлөйлөр үчүн мекемеге кайрылып, ошол жайда баш калкалаган мекендештерибизди көз жаздымда калтырбастан, аларга дагы барып акыбалы менен таанышып, этибизди, белегибизди берип, баталарын алып кайттык. Жаратканга жакын экен, айт майрамы асыл экен. Курма чалсаң кутуласың, балелерден башың эсен. Жаратканды унуткандын жан дүйнөсү жакыр экен. Assalamu alaikum, hormatly mekendешler. Biz mына азыр конушундабыз. Бул жерде мына Шахризада эжекебиздин карамагында ушул мекендештерибизге жардам берип, мында кулак боюнча, анан көз боюнча дудуктар ушундай эми бизге Алла Таала ушундай көз берип койгон жарык ааламды көрөбүз, ушундай ааламдын кооздугун көрөбүз, а бул мекендештерибиз ал нерсени көрө албайт. Биз ошого шүгүрчүлүк кылып, ал нерсени Аллахтан башка эч ким бере албайт. Бизге көздү Аллахтан башка эч ким бере албайт. Аны жакшы билебиз бардыгыбыз. Биз ошондой мекендештерибизге бир аз да болсо кызгынчылык тартуулоо иретинде бир туугандарыбыз кубанчылык кылып, бүгүнкү мына айттын акыркы күндөрү ошол кубанчылыкты таратуу эмеси менен бул жака келдик да. Ушул бир туугандарыбыз бир аз да болсо сүйүнүп калсын деген максатта. Анан ушундай мекендештерибиз, бериши мекендештерибиз көп болсо негизи. Кошунабыз кыйналып аткан болсо кошунага жардам берүүнү унутпайлы туугандар. Бул үстүнгү кол, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, үстүнгү кол астыңкы колдон жакшы деп. Дайыма үстүнгү колдон болууну ниет кылсак, Кудай Таалам ошону берет. Мына азыр Аллах разы болсун эжеке, сиз
бул жерде кандай акыбалдасыз, ошо өзүңүздүн акыбалыңызды билдирип койсоңуздар. Мына аябай 9 этаж дейт, ошо 9 этаждын баардыгы ушу майыптар экен. Эми бизде өзүңөр байкагандай ушу көрүп атасыңар, Көкжар конушунда ушу 9 этажга ушу жалаң кулак жана көз боюнча ушу майыптарга үй салып берген өкмөт. Анан кийин ушул жерде баарыбыз улуу күчү болуп чогуу жашап атабыз. Анан кийин ушу Кудайдын улуу күнүндө ушу Курманайытка карата сиздер да келип атасыздар. Ушу бизди эстеп, өткөндө былтыр да жардам бергенсиздер. Ушу кайрымдуулук фондусун аябай жакшы билебиз. Ушу жана мекендештерге чоң рахмат. Мына сиз да айтып өттүңүз, биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушу мекендештер ушу өздөрүнүн ниеттерин, пейилдерин ушу элибизге арнап жардам берип атышат. Ошо сиздер болсо, ошо баардык ушу майыптарга жеткирип атасыздар. Сиздердин фондуңузга чоң рахмат. Мына бүгүн өзүңүздөр байкап атасыздар. Мындай тегеретке тартып койсо, мына бүт баардык жерде дудук тартып турушат. Жана ушу азиздер боюнча. Анан кийин бул жерде чогуу бирге жашайбыз. Анан кийин ушундай саамалык болгондо адамдын кусу сүйүнөт дейт. Ошо бүгүн биз кубанып сүйүнүп турган кезибиз. Ыраазычылыкты билдиребиз. Баардыгыңарга ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Алла ыраазы болсун дейбиз. Себеби деген ушу канчалык патриот жигиттер, патриот кыздар көп болсо, ошончолук мекенибиз, мамлекетибиз өнүгүп өсөт деп ойлойбуз да. Анан кийин өзүңүздөр байкадыңыздар, эми бул жерде бир баягы үй бүлөдө жашайбыз. Көбүнчө булар эч жака чыгышпайт. Ушул жерде баягы кичинекей пенсия менен жашашат. Ошондой болсо дагы баягы өздөрүнүн салымын тазалык менен, жакшынакай биримдик менен салымын кошушат мамлекетке. Бирок ушу жардамга муктаж да, жардамга муктаж. Мисалы мамлекетте деле баягы жардам берет, бирок мамлекет баарына жеткире албайт экен. Бирок сиздерде ушундай патриоттор келип, автобуска келип, ар бир үйүбүзгө келип, ушу жардам берип атканыңыздар үчүн дагы бир чоң рахмат айтабыз. Ишиңер, келиңиздер, ишиңер ийгиликтүү болсун, жасап аткан ишиңер болсо ар бир адамдын жүрөгүнө жетсин дегендей, ал эми мекендештерге дагы бир жолу рахмат айтабыз, ажым кылабыз. Алла ыраазы болсун. Анан бир туугандар, биз кайрымдуу болуп фонду ошо айт күнүнөн бери бир бодомал 10 кой союп тараттык. Ошо кайрымдуу фондко кайрылган мекендештерибиз менен биргеликте чогуу. Эми азыр сиздерге келген бир эле инсан, бир эле мырзанын атынан келип атат. Мына ушул Улан деген мырзабыз. Мына азыр чекеден списогуна таратасыздар болот иншалла. Жаратканга жакын экен, айтмайрамы асыл экен. Курма чалсаң котуласың, балелерден башың эсен. Жаратканды унуткандын, жан дүйнөсү жакыр экен. Колдугу бар, сыймыгы бар, кыргыз эли батыр экен. Айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. Айтыңыз Марек, куттуу болсун майрамыңыз. Тоосу бийик болуп, көкүрөккө үмүт толуп, Марек болсун айтыңар деп, ак батасы тонук болуп. Улуулары урмат кылса, ичүлөрү сылык болуп, кылымдардан кел атабыз кыргыз деген улут болуп. Айтыңыз
айтыңыз марек құтты болсын майрамыңыз 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 Батайып қойыңыз шынықай. Бақ қарасын, ғыдырдасын, байталан, маңызын Аллах'ın өзі қолдап тұрсын, денсаулық берсін Аллах сіздерге. Үйреңіздерге денсаулық берсін, бақуат жасай берсін сіздерге. Сіздердің ісіңіздерді әрдайым игілік қолдап, Аллах өзі жардам беріп тұрсын сіздерге. Аллах разы болсын сіздерге. Үшінші адамның соңына қалып атасыздар. Аллах'ın разылығы еш нәрседен кем болмаңыздар. Аллах'тың үйіне 7-ші қабатына чейін өзіңіздер шықтарыңыздар дейін. Құдай Таалам ошоны сіздерге қабыл етсін. Әрдайым ақ жолда жүре беріңіздер. Алла қабыл етсін. Адыр киім бар. Алла шыққан етсін. Адыр киім таратылады екен. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Кайрымдуу бул коомдук фондунун атына чет жерде жүргөн биздин мигранттарда, мекендештерибизде ушундай кийимдерди жөнөтөт. Бул биздин ошол кайрымдуу бул коомдук фонду сиздерге болгону көпүрө гана ушул байкелерге окшогон дагы байкелер. Ошол кийимдерди размери туура эмес болуп калса бири-бириңиздерге алмаштырып алыңыздар. Ушуну аз да болсо биз берелик, список менен. жаратканга жакын экен айт майрамы асыл экен курма чалсаң кутуласың балелерден башың эсен жаратканды унуткандын жан дүйнөсү жакыр экен колдугу бар сыймыгы бар кыргыз эли батыр экен айтыңыз марек куттуу болсун майрамыңыз айтыңыз марек куттуу болсун майрамыңыз тоосу бийик болуп көкүрөккө үмүт болуп марек болсун айтыңар деп ак батасы тонук болуп улуулары урмат кылса ичүүлөрү сыйлык болуп кылымдардан кел атабыз. Мына мен кечээ күнкү маалымат боюнча базарда барып жана кой саткан базардан сурап көрсөм былтыркыга караганда быйыл өтө көп болду дейт. Курмандык чалганда быйыл өтө көп болду дейт. Бул дагы болсо динибизде өнүгүп өсүү, Аллахка жакын болуу. Муну Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Силер намаз окугула, курмандык чалгыла деген Аллахтын буйругу бар.
Мына ошол буйруктун негизинде эми курманчылыкты алымдарыбыз айтып өтүп кетет. Өзүңөргө алып калып 3кө бөлүп, бир бөлөгүнү ушу 7-жесир кыйналгандарга бериле дейт. Мына ушул улан таксырга окшогон мекендештерибиз жана ушул коомдо бар мекендештерибиз колдон келишинче мусулман арасында кыргыз бир туугандарыбыз ушундай ынтымакта болуп, бири-бирибизге сунуп, колдон келген жардамыбызды берип, ушу кыйналгандарды көтөрмөлөсөк, иншалла кыямат күнү эң биринчи Аллахтын ыраазычылыгын табабыз. Экинчиден өзүбүзгө болгон ден соолугубузга пайда, садака бир нерседен сактайт дейт. Ар бир жамандыктан өзүбүз сактанабыз. Эми Кудай таалам бүгүнкү күнү ушундай ден соолукту бериптир. Ошол ден соолукту пайдаланып калалы. Мына улам мырза, Аллах разы болсун. Сиздердин суммаңызды Аллах кабыл кылсын. Мына өзүбүз эле сүйүнбөй, мына ушундай бир туугандарыбызды сүйүнтүп аткандагы сүйүндүрөт да мына ушундай. Аллах разы болсун. Сиздерге окшогон мекендештерибиз көп болсун. Өтө жакшы мына. Ушинтип биргелешип эле иш кыла берсек, Кыргызстаныбыз оңолот буюрса. Эми бүгүнкү күнү мына өзүңүздөр алтындай убактыны бөлүп, ниетиңерди, жүрөгүңөрдү арнап келип отурасыздар биздин корого. Мына бу Режеп мырза айтып атат, бул жигит болсо мына бүгүн ошо бүгүнкү баягы саамалыкты атайын арнап келиптир. Үй бүлөсүнө жакшылыктарды каалайбыз. Ушундай патриот жигиттер көп болсун деп жана да айтып кеттим. Эми эл деген кандай экен? Эл кыйналганда, эл ушунчалык баягы мындай жардам күтүп турганда ушундай патриот жигиттер ушундай иштерди алып барганга биз аябай кубанабыз да, сүйүнөбүз. Жана өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, ушу мекендештер баарыбыз биригип ушинтип бир фонд менен баарыбыз чогуу бирге жапатырмак иштеп атабыз деп, ошон үчүн сиздерге аябай ыраазыбыз. Ушу жылда бир жолу келип, эки жолу келип, баягы Ороз айтта, Курман айтта келип, ушу элдин духун көтөрүп, кичине баягы мамиле кылып, ар бир үйгө кут киргизип, жакшы сөзүңөрдү айтып, жардамыңарды көрсөтүп атасыздар. Биз аябай ыраазыбыз. Алла разы болсун. Бүт жакшылыктардын баары алдыда болсун. Элибиз, жерибиз агарып, көгөрүп, өнүгүп өссүн, келечегибиз, балдарыбыз жакшылыктарга жетсин, туурабы? Ал эми ушундай патриот жигиттер, кыздар көп болсун. Эгерде ушинтип кол сунуп, элибиз бири-бирибизге жардам берсек, ошондо биз Кыргызстаныбыз өнүгөт деп ойлойбуз. Чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуздар. Кудайым колдосун сиздерди, бар болуңуздар. Дагы бир нерсени баса берип айтып кетем, ушу бизде комментарийлерден көп кетет. Кылган жакшылыгыңарды айтпай эле койбойсуңарбы деп. Эми биз айтканыбыздан негизи Алла таалам өзүнүн колунда бардык жакшылык жамандык. Биз болгон эле себепчи элебиз. Биз ушу себепчи болуп айтканыбыздан ушундай жакшы иштер 25 жыл бүтүп ушундай болуп атат. Эми жана Улам мырзаны деле жок мажбурдап тартып атам. Себеп дегенде ушул Улам мырзадай мекендештерибиз көп болсо, колунда барлар, колунда жокторго жардам берсе, өтө жакшы болот эле деп ойлойм. Анан бул садака жашырып берсек, соолук көп болот иншалла. Анан жашырбай бир садака жария бир нукка сала турган садаканы да кылып койсок, ал ошол баштаган адам тиги сооп жагы уланып кете турган болсо, ал сооп барып акыры тосулганча өлгөндөн кийин да сооп жетип турат иншалла. Экөө тең сообу энем болот буюрса. Алла таалам ушундай соопторду курууга бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бар bizde кана 41-ci квартира 37. Это детское питание идет. Хорошо, беріп қоясыз. Толым. Белеңдер түгенбей атат, бір четпей, анан кийим берип. Кетип калалы ба? Жок, рахмат, ошо пениңерге рахмат. Кудайым колдосун, бар болуңуздар, келип туруңуздар. Чоң рахмат. Айтыңыз Марек, куттуу болсун, майрамыңыз.